Оштунун негизги өзгөчөлүгү деп бул Кыргызстандын түштүк аймагындагы инженердик технологиялык багыттагы адистиктерди даярдоочу жогорку окуу жай деп санасак болот. Себеби Оштууда инженердик техникалык технологиялык багыттагы адистиктердин баардык түрлөрү даярдалат. Ал эми атап айта турган болсок, бул курулушчулар, автотранспорт тармагында, энергетика тармагында, IT технология тармагында жана тамак аш технологиясы, тоо-кен тармагы, кийимдин дизайны дегендей баардык технологиялык адистиктердин баары Ош технологиялык университетинде даярдалат жана Ош технологиялык университетиндеги ал студенттерди келечектеги адистиктерди даярдоого баардык шарттар бар деп айта алам да. Университетибиз өзүнүн 60 жылдык тарыхында материалдык техникалык базасы техникалык багытта, инженердик багытта өтө кеңири өнүгүп келе жатат деп айта аламын. Айрыкча мына акыркы 2-3 жылдын ичинде дагы биздин университетте негизинен ошол окуу лабораторияларын түзүү багыты боюнча, окуу полигондорун түзүү боюнча жана университетибиздин техникалык жабдыктарын жаңылоо жаатында өтө жакшы иш алып барылууда. Бул ар бир адистиктерде, мисалы үчүн университетте 7 факультет, 1 колледж болгон болсо, 1 институт болгон болсо, ар бир факультеттин өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар да. Мисалы үчүн инженер куруучулар же инженер энергетиктердин өзүнө тиешелүү болгон окуу лабораториялары, окуу базалары, аларды түзүү жана алар боюнча студенттерге билим берүү боюнча кеңири маалымат берип өтсөк болот. Себеби университетибиздин өзүнүн күчү менен жана сырткы гранттык деп коебузбу же болбосо долбоорлордун каржылоосу менен дагы материалдык техникалык базасы өнүгүп келүүдө учурда.